Ормонхан менен Кенесары тууралуу тарыхый талаш кайрадан коомчулуктун талкуусуна кабылды. Жакында эле социалдык тармактарда кыргыз менен казак элинин ортосуна бүлүк салууга аракет кылган видео пайда болду. Бул боюнча күн мурун президент Садыр Жапаров да билдирүү жасады. Өлкө башчысы өз билдирүүсүндө мындай чагымчыл аракеттерге алдырбоого чакырып, боордош элдердин бир туугандык мамилесин бекемдөө маанилүү экенин белгилеп, тынчтыкты жана ынтымакты сактоо ар бир жарандын жоопкерчилиги экенин эске салган. Азыркы тапта бул боюнча тарыхчыларда эки элдин ортосундагы талаш тартышка жол бербей, бул тууралуу тарых барактарында такталган, эл арасында дагы кеңири жайылган нарк баяндардын негизинде бири-бирине шайкеш келген, бири-бирине дал келген маалыматтарды аралаштырбоо керектигин айтып чыгышууда. Анткени мына ушул учурдан пайдаланып, атайлап, тиги же бул фактыны бурмалап, жик салууга аракет жасаган тараптардын бар экендиги ачык айкын байкала баштады дейт эксперттер. Деги эле 19-кылымда орун алган тарыхты бурмалап, андан ким пайда тапкысы келип жаткандыгы боюнча мамлекет башчынын маегинен жана тарыхчылардын талдоосу менен кийинки материалдан кененирээк таанышалы. Тайна Кенесары хана раскрыта. Что скрывают кыргызы и русские, казахи имеют право знать правду. Акыркы мезгилде социалдык тармактарда кайрадан 19-кылымдагы Кенесары хандын өлүмүнө байланыштуу Ормонхан окуясы талкууга алына баштады. Атайын бир видео жарыяланып, анда эки элдин тарыхын чагымчылдык маанайда бурмалап жатканын көрүүгө болот. Ага кайдыгер карабаган мамлекет башчы Садыр Жапаров кайрылуу жасады. Тарыхтан сабак алууга чакырган өлкө башчы өз билдирүүсүндө мындай чагымчыл аракеттерге алдырбоого үндөп, боордош элдердин бир туугандык мамилесин бекемдөө маанилүү экенин белгилеп, тынчтыкты жана ынтымакты сактоо ар бир жарандын жоопкерчилиги экенин эске салды. Тарыхый тагдырыбыз ушундай. Кыргыз жана казак элдери эзелден бир туган, саналаш калктарыбыз. Көп кылымдык тарыхый жакындыктын тажрыйбасын ата-бабаларыбыз казак-кыргыз бир туган деген бир сап, бирок терең маанилүү сөз менен туюнтуп келишкен. Кыргыз-казак достугу жөнүндө сөз болгондо мен айтылуу казак акыны Жуан Молдогалиев агабыздын мынабу саптарын такай кайталап келем. Мен казакмын. Кыргыз ал туушканым, берге тарткан будандын куюшканын, энебиз да кара көз бир кыз балким, бөлүп берген эгизге бир уучнанын. Ануулай ажы өз билдирүүсүндө Кыргызстанда да, Казакстанда да жашап жаткан оппозициялык күчтөр кылып жатса керек деп ойлойм деген пикирин билдирген. Андан сырткары кезинде кыргыз-казак болуп эле чабышпай, кыргыз менен, казак менен чабышкан учурлары арбын болгон тарыхтагы айрым учурларга токтолгон. Азыр дүйнө жүзүндө олку-солкулуктар болуп турган чакта кошуна бир тууган эл, бири менен айтышпай, ынтымактуу болууга чакырган. Анткени биз түбөлүктүү кошунабыз, бир боор эл экенибизди унутпашыбыз керек дейт мамлекет башчы. Тилекке каршы эки элдин эзелтен калыптанган ынтымагын көрө албай, эки ортого чок салгысы келген чагымчылар да четтен чыгып жатат. Алар адатта тарыхты бурмалоого басым жасашып кайраштыргысы келишет. Чагымчылык арам ой аракетке оңой тема катары тандап алынган темалардын бири 19-кылымдагы тарыхыбыздын трагедиялуу барактары, асыресе Кенесары хандын кыргыз жерине басып кириши жана анын өлүмү менен аяктаган окуялар. Мен көптөн бери ушул теманы козгоп, ырбаткысы келгендердин иш аракетине байкоо салып келем. Баса белгилеп коеюн, мен тарыхыбыздын бул этабында жакшы билемин. Өз алдымча далай изилдегем. Раматлык атам Нургожо ажы санжырачы, тарыхчы эле, ал кишиден да көп нерсени угуп үйрөнгөм. Бул теманын көптөгөн фактылары Белек Солтоноев, Бегималы Жамгерчинов сындуу кыргыз тарыхчыларынын эмгектеринде да чагылдырылган. Айрыкча Белек Солтоноев ошондогу окуялардын түздөн-түз катышуучуларынын оозунан көптөгөн маалыматтарды жазып алган. Андан сырткары Кенесары хан, Норузбай Батыр баштаган казак султандары менен батырларына жолуккан күбөлөрдүн айткандарын, Ормонхан, Жантай манап, Жангарач манап, Төрөгелди Батыр сындуу кыргыз манаптары менен батырларынын жүзүн көргөн адамдардын эскерүүлөрүн тизмелеп кеткен. Кенесары хандын оторчулукка каршы көтөрүлгөнү талашсыз, чыныгы баатыр болгон. Бирок кыргыз жерине кирип келгенин жана ошол аракетине жараша жооп алганын таанууга болбойт. Кандуу окуялардын алдында Кенесары хандын Ормонхан менен сүйлөшүүлөрүнүн мазмуну, чүй өрүнүндөгү бир нече жолку кыргыз-казак кырылыштары, Ормонхан аскердик айлакерлик көрсөтүп, Кенесары баштаган кошунду жеңгени ага далил. Ал эми экс мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов интернет айдыңына тараган бул видео
видео тууралуу өлкө башчы өз оюн так, даана жана кескин айтты деген пикирин билдирип чыкты. Анда атайылап тиги же бул фактыны бурмалап, жик салууга аракет жасаган тараптардын бар экендиги бизди кооптондурбай койбойт дейт. Мындан улам бул темага президенттин жообу менен чекит коюлушу керек деп эсептейт. Президент Кенесары хан менен Ормон хан тууралуу тарых барактарында такталган. Эл арасында дагы кеңири жайылган нарк баяндардын негизинде бири-бирине шайкеш келген, бири-бирине дал келген маалыматтарды аралаштырбай так кесе айтты. Ал өз сөзүндө Кенесары хандын чыныгы баатыр болгонун белгилеп өттү. Эки элдин мамилеси акындардын ырындагыдай эле, эки тоонун капталындай, бир дарыянын эки жээгиндей, бир куштун эки канатындай уланып келе жатат. Мында президенттин бул маселеге башынан кызыгып, өңүлүп изилдеп жүргөнү да көрүнүп турат. Менин оюмча бул темага президенттин жообу менен чекит койсок болот. Боордош эки эл экономикалык, маданий тарыхый жактан биргелешкен саясат жүргүзүүдө. Элдердин достугу барган сайын чыңдалып баратат. Атайлап тиги же бул фактыны бурмалап, жик салууга аракет жасаган тараптардын бар экендигин бизди кооптондурбай койбойт. Биз мындай күчтөргө каршы турушубуз керек. Эки элдин ынтымагы бекем болсун, бузулбасын дегим келет. Бул талкууга айрым тарыхчылар да үн катып, өз пикирлерин билдирүүдө. 19-кылымдагы тарыхка ылайык Ормон хан баштаган кыргыздар казактын жерине басып кирип согушкан эмес. Алар кыргыз жерин, ата журтун коргоп кармашкан. Кенесары болсо калдайган калың кошууну аскерлери менен кыргыз жерине кол салып, кыргыздарды басып алууга аракеттенген баскынчылык согушу, кош бойлуу энелерге кол салып, ичин жаруусу сындуу көрүнүштөрү кыргыз журтунун кыжырын кайнатып, соңунда баскынчыл жоортулдары майнапсыз аяктаганы айтылат. Кыргыз казак бир тууганда бекерден айтылбаса керек. Эми биринчи коңшу менен жакшы мамиледе болсоң, ошондо гана мамлекет өнүгөт деп эсептейм да. Анан эми бул тарых. Ошол мезгилде кыргыздарды өзү кош эзүү болгон да. Бир жагынан түндүк жактан кытайлыктар эсе, түштүк жактан Кокон хандыгы, анан жергиликтүү байманаптар. Плюс төртүнчүсү эми ошол мезгил тарыхта ошол мезгилде Кенесарыдан туш болгон да. Ошондо төрт эзүү деп туруп биз окуучуларга жеткирүүгө аракет кылабыз. Бирок азыркы учурда ошону маселе кылып туруп көтөргөн туура эмес деп эсептейм тарыхчы катарында. Сөз дегенде бул тарых. Жана ар бир элдин өзүнүн тарыхы болот. Биздин коомдо андай тарыхын билбеген маңкурттар көп. Бир эле жылдыздар эмес. Бул деген азыр кара келсең тарыхты терең билбегендер өтө көбөйүп кетти. Мына ошондун бир көрүнүшү катары карасак болот. Бул коомдогу эң бир терс тескери көрүнүштөрдүн бирөөсү. Ал эми чыныгы тарыхка келсек, тарых бул мезгилдеги кыргыздын 3000 жылдык карт тарыхында өтө көптөгөн ушундай кыргыздарга жасалган баскынчыл аракеттер болгон. 19-кылымдагы эң бир баскынчыл согуштардын бирөөсү мына ушул Кенесары хандын Кыргызстанга жортуулу. Бир эле эмес, эми аны актап койсо боло тургандай бир эле эмес. Ал деген өтө пландаштырылып, болгондо да кыргыздын Жаманкара деген эң мыкты баатырларын алдап чакырып, бөйрөгүн сууруп алып өлтүртүп, ошондой бир баатырларын жок кылгандан кийин анан кайрадан жеңем деген максатта келип атпаган, жеңилип атпайбы? Учурда бул талкуу боюнча социалдык тармактарда да талаш талкуу жараткан. Анын басымдуу бөлүгү ажонун билдирүүсүн колдоого алышкан. Коңшу өлкөлөр менен ынтымагыбыз абадай бекем болсун. Түрк тилдүү жана мусулман элбиз. Эки эл ынтымак болсун, кара өзгөйлөрдүн тилеги таш капсын. Кыргыз казак бир тууган. Мени жана бир туугандарымды да өз баласы болбосо да балдарындай карап улуту казак алтын күл чоң энем багып чоңойтуптур. Кыргыз казак бир тууган. Провокацияларга алдырбай эки элдин ынтымагына бекем турушубуз кажет. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн арасындагы, анын ичинде Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан арасындагы биримдик достук күч алып бара жатканы кээ бирөөлөргө уйку бербей, биримдикти ыдыраткысы келип аткандардын иши го бул. Мындай провокацияга карабай достукту бекемдей берели. Ошондой эле бул жарыяланган видеону көргөн казак элинин басымдуусу. Провокаторлор атайын чагымчылдык максатын көздөгөндөр тарабынан таратылууда деген пикирлерин калтырышкан.
Не слушайте этих провокаторов, братья казах и кыргыз. Это выгоды нашему общему врагу. Орусқа ишенбегиле. Эки бир тууган элде дагы бири-бирине кайрап жатат. Түрк тилдүүлөрдүн биригип кетүүсүнөн коркушат. Провокация казак, кыргыз, бир тууган. Эскерте кетсек, жыл башында YouTube интернет тармагындагы Казакстандык айран деп аталган каналда кыргыздар казактардан эмнеси менен айырмаланат, Кыргызстандагы демократияга ким тоскоолдук кылды деген 1 сааттык видео тасма жарыяланган болчу. Ал берүүдө кыргызстандык ырчы Кайрат Примбердиевдин алдын ала жазылган узун маегинен үзүндү чыгарылып, анда ырчы өз атымдан бул окуя үчүн казак элинен кечирим сурагым келет, азыр ыйлагым келип турат деп айтканы катуу талкууга алынып, жемеге алынган жайы бар. Андан соң аталган маегинде айтылган сөздөр үчүн айыпка жыгылган болчу. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндеми жыйынтык программасы үчүн.